Кудай буйруса Кыргызстанды гүлдөгөн, бай, келечектүү, адилеттүү мамлекетке айланат. Наша главная задача сегодня привести к управлению этими структурами настоящих профессионалов своего дела, честных людей, которые не запятнали свое имя и у которых нету крови на их руках. Вот это самое главное. Январдан баштап ошол чөнтөктөрдү одырабыз. Кыргызстандын ырыскысын жегендерди түрмөгө алып кетебиз. Ошол байлыктардын баары кыргыз элине иштейт. Биз билебиз ал акчалар кайчы жатканын. Биз билебиз алар кимдин аркасына турганын. Ошонун бардыгын ачыкка чыгарабыз. Кудай буйруса, биздин жанагы 500 миллион жетишпеген дефицит бюджетаны Кудай буйруса 1 жыл, 1,5 жылда биз толугу менен жаап таштайбыз.